Андан сырткары мына бизде мына элдердечи мына банктарга болгон ишеним дагы деле күчтүү да. Өздөрүнүн акчаларын салат банктарга. Андан сырткары өздөрүнүн жалпы жеке маалыматтарын бүт ошо банкка берет да. Ал жерде жеке маалыматтардын ичинде өзүнүн үй бүлөсү, өзүнүн туурасы, бүт бардыгы финансылык состояниясы, бардык персоналдык маалыматтарын ушу банкка берет. Мына ошол мезгилде жеке маалыматтарды коргоо агенттиги бул жерде мындай эч кандай иш алып барбай атат десем болот. Анткени жакында эле ошо мына коммерциялык банктерде өздөрүнүн электрондук капчыктарынан акчаларын жоготуулары болду да. Аны буну болсо банктын өкүлдөрү айтып коюшту, техникалык каталарга байланыштуу депчи. Бул кандай болгон техникалык каталар? Биринчиден ушул жана жеке маалыматтарды коргоо агенттигине барбы бул жерде өкүлдөрү? Ошол боюнча кандай сиздер чара көрдүңүздөр ушул банктардан акча жана электрон капчыктардан жоголгон боюнча? Саламатсыздарбы, жыйынга катышуучулары. Гүлшаркан Окуновна, бул окуя боюнча биз билебиз, ошол эле биринчи массалык маалымат каражаттарда чыккан, жана социалдык тармактарда чыккан бул маалымат. Азырынча негизи мыйзамда биринчиден жөн эле маалымат үчүн юридикалык жактар бизди маалымдоого укуктары, мындай милдеттери жок да. Ошондуктан биз агенттик катары ошол биринчи өзүбүздүн мониторинг, анан ошондой кандайдыр бир социалдык тармактарда жана кандайдыр бир ресурстарда ошондой маалыматтар чыкса, биз албетте реакция беребиз. Азырынча биз ошол эртеси күнү эле жөнөткөнбүз, ошо коммерциялык Кыргызстан коммерциялык банкка суроо. Анткени бул негизи каражаттарды алган албетте техникалык маселе болушу мүмкүн. Жеке маалыматтарды тиешеси жок болушу мүмкүн негизи, бирок биз аны айта албайбыз азырынча. Биз суроо талап жөнөттүк Кыргызстанга. Анткени алар ошол каражаттар чечилгенден кийин жанагы процессинг борбор Новосибирскте деп өздөрү эле айтты да. Бирок биз ошол мыйзам чегинде негизи бул транс чек аралык өткөрүү болуп эсептелинет. Биз ошол биздин өзүбүздүн ыйгарым укуктарыбыздын чегинде суроо талап жөнөттүк Кыргызстанга. Азырынча күтүлүп жатат. Бирок бул жеке маалыматтарга түз кандай тиешеси бар, биз албетте бул жакта дагы өзүбүздүн изилдөөбүздү өткөрөбүз. Эми бул жерде макул, эми бул банк болгон үчүн сиздер мисалы бизге андай маалыматты берген жок деп атасыздар. Себеби дегенде булардын банктардын эң бул коммерциялык банктардын регулятору бул деген улуттук банк болуп эсептелинет да. Анда айтыңызчы, улуттук банктын өкүлү бул ушул боюнча мына жеке маалыматтарды коргоо боюнча, андан сырткары мына ушулардын депозиттерин коргоо боюнча айтып атпаймынбы, ар бир адам анын өзүнүн маалыматтарын бул ишенип банктарга берет. Мына ошолордун серверлерин мындай көзөмөлдөө мезгилинде сиздерде улуттук банкта мына дата центрлериңиздер барбы сиздерде? Новосибирскийде деп атат. Анда биздин жарандар азыр эгер техникалык жактан мындай катачылыктар болду деп коелу отурушат да. Бул деген абдан чоң ката да, эмне ката? Бир күндүн ичинде канча акча оборот болуп, бирөөдүн акчасы бир жакка кетти. Сиздер өзүңүздөрдүн укугуңуздар ошол жерде укук эмес, функцияңыздар бар. Функция ал жерде сиздердин милдетиңиздер да ошо коммерциялык банктардын ошо финансылык кредиттик мекемелердин ишин жөнгө салуу, көзөмөлдөө боюнча. Анын бүт персоналдык данныйлардын бардыгы биринчиден ошол банктарда болуш керек. Анан кийин аны коргоо үчүн сиздерде болуш керек да. Жооп берейин. Урматтуу Гүлшаркан Окуновна, боюнча албетте улуттук банктын тарабынан иш-чаралар иштеп чыгат. Себеби бул банковский тайна деген бар, данные, анан персональный данные бар, мыйзамдар бар. Анан ушул боюнча бизде талаптар өзүн жоболордо жазылып турат. Кандай ушул кимге бериш керек, кандай трансграничный болуш керек, сактоо болуш керек деп. Анан процессовый центр боюнча туура айтып атасыз, бул эми непрерывный деятельности сактоо болгонча, коопсуздук болгонча
Биз мыйзам бар, төлөм система, платежный закон о платежных системах деген. Оякта жазылып турат, что процессинг бизде ушул майга чейин биякта Кыргызстанда болуш керек деп, каш керек деп. Азыр ушул ар бир платежный төлөм системаларын иштеп чыгатабыз. Алардын өздөрү пландары бар, ар бир банктардын бар. Алар банктар бизде ар кандай бар да, чет өлкө акционерлер бар. Алар биякта кандай ачат, өздөрү ачабы, же башкаларга кошумча иштейби деп ошол пландарды биз көзөмөлдө карап чыгатабыз албетте. Тиги окуя боюнча башка банктын биз оякта биз дагы максаттуу текшерүү оякта өткөрүп атабыз. Анын жыйынтыгы боюнча мыйзам чегинде биз оякта бузуулар бар болсо биз чараларды колдонобуз. Биз мына азырчы ушул талап абдан бул жерде катуу керек, анткени деген биз мына санарип өтүп атабыз. Элдер мына электрондук акча менен платеждорду жүргүзүүгө мына күндөн күнгө ошого көнүп баратабыз да. Ансыз азыр элестетүү кыйын болуп калды да, ошондуктан биз ал жагындагы мына коопсуздук жагындагы ар бир биздин клиент деп коебуз, мына персоналдар аны билиш керек да. Ошондуктан ар кандай программалар, мына ошо дата центрлерди куруу боюнча бизге көптөгөн кредиттер келип атат, гранттар мына берип атат, Дүйнөлүк банктан жардамдарды. Өзүңүздөрдө деле акчалар бар, ушуларды куруңуздар да. Башка мамлекетте турсат сервер, эртең бардык мына уят болобуз бир жагынан, экинчи жагынан бул биздин коопсуздук үчүн дагы абдан чоң маселе болуп эсептелинет да. Ошол биздин немеде мына акчаларын жоготкондо дагы мына техникалык ката болду дегенде эч ким эч кандай бир күнөө деле мындай күнөөлөрүн мойнуна алып бир мындай жоопкерчилик деле тарткан жок да. Эч ким мындай элге чыгып айтып деле койгон жок. Ошонун баардыгын Улуттук банк сиздер айтышыңыздар керек болчу. Ким күнөөлүү азыр бул жерде ошол акчаларын жоготкон тура? Ким ошол кандай чара көрдүңүздөр?